Аида Салянованын агасы 19 жаштагы Дүйшөнбаеванын өлүмү боюнча азыркыга чейин издөөдө. Камила Дүйшөнбаеванын өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишти иликтөөгө тоскоолдук жаратып, издөөгө алынган Элтуйбасов Калыбек Элтуйбасович табыла элек. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. Элтуйбасов мурдагы башкы прокурор жана азыркы депутат Аида Салянованын агасы. 19 жаштагы Камиланын өлүмү. 1995-жылы туулган Дүйшөнбаева 2014 жылдын 10 мартында Бишкектин Достук Кечи районундагы үйүнөн досторуна жолугуу үчүн чыгып кеткен боюнча кайрылып барган эмес. Ал досторуна жетпей, телефону өчүп калган. 16 мартта кечинде анын жансыз денеси Байтык айылындагы көрүстөндөн табылган. Жалпыга малымдоо каражаттары укук коргоо органдарына шилтеме берүү менен Камила Дүйшөнбаева каза болгонго чейин Калыбек Салянов менен телефон аркылуу байланышканын, экөө саунага барышы мүмкүн экенин жазып чыгышкан. Алгач Салянов күбө катары суралган. Маалыматка караганда Камила Дүйшөнбаеванын өлүмү боюнча ишти иликтөөнүн жүрүшүндө, тактап айтканда 2014 жылдын 22 мартында Элтуйбасов менен саунанын ээси милиция иликтөө жүргүзүп жатканын билип туруп, саунадагы видео камералардын 2014 жылдын 10 мартындагы видео тасмаларын өчүрүп салышкан. Мунун кесепетинен аталган кылмыш ишти объективдүү иликтөөгө тоскоолдуктар жаралган. Аталган факты боюнча 2017 жылдын 29 июнунда ИИМ тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 318 беренеси тергөөнүн жүрүшүнө тоскоолдук кылуу боюнча кылмыш иши козголгон эле. Андан кийин Элтуйбасов Кыргызстандын аймагынан тышка чыгып кеткени маалымдалган. Аны камакка алуу боюнча чечим чыгарылып, издөө жарыяланган болчу. 2015 жылы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо партиялардын тизмеси катталганга чейин Элтуйбасов ата мекендин тизмесине номер 52 болуп катталып, бирок кийин андан чыккан. Булак турмуш KG.